Коомдук транспорттордун ишин көзөмөлдөөчү ыкчам тиркеме иштелип чыкты. Эми жарандар автоунааларда баратып, унутуп калган же жоготкон буюмдар боюнча башкармалыкка кайрылса болот. Борбордогу каттамда жүргөн 120 автобуска атайын камералар орнотулган, айдоочу жана жүргүнчүлөрдүн ар бир кыймылы онлайн аркылуу көзөмөлдөнүп турат. Учурда системанын биринчи этабы иштелип чыкты. Жакынкы күндөрү бардык троллейбус жана автобустарда иштей баштайт. Теманы кабарчыбыз улантат. Эдил Өмүралиев 2012 жылдан бери коомдук транспорттарда айдоочу болуп эмгектенет. Андан бери көптөгөн окуялары башынан өттү. Мисалы, автобуста уюлдук телефон жоголуп, же болбосо капыстан кулап кеткен жүргүнчү үчүн да жооп берүүгө туура келген учурлар болгон. Мындан улам азыркы иштелип чыккан тиркеменин ишке киргизилишин чыдамсыздык менен күтүүдө. Анткени анын жардамы менен буга чейинки болуп келген көйгөйлөргө чек коюлмакчы. Салон ичинен баягы мен мына водитель ben misal birөө менен урушуп кетсем, андай болот да дечи. Анан ошолор менен кыйкырышып кеткенде күнөөлүү болуп баратсам ошо камераны чечип, камерадан көрүшөт. Система ишке киргенден баштап айдоочунун жана жүргүнчүлөрдүн кыймылы көзөмөлдөнүп турат. Эгер бирөө буюмун уурдатып, же болбосо унутуп кеткен учур болсо, ошол замат адистерге кайрылса болот. Анткени бардык аракет камерага жазылып турат. Автобуста ар кандай нерселер болуп кетиши мүмкүн. Ошого жараша бул жетишкендик деп ойлойм. Автобустарга видеокамера орноткону жакшы эле болду. Камераларды киргизгени жакшы болуптур. Чыдамсыздык менен анан мындай тууру жүрүш керек да, бул киргизип жакшы кылыптыр. Онлайн режимдеги тиркемени ишке киргизүү үчүн учурда 120 автобуска атайын камера орнотулду. Анда транспортко бир күндө канча жүргүнчү түшүп, канчасы карта менен акы төлөгөнүнөн бери жазылып турат. Ошондой эле коомдук унаанын кайсыл жерде бара жатканын да билүүгө болот. Валидатор менен канча пассажир кирип аткандыгын, жүргүнчү кирип аткандыгын, канча тиги акча төлөп кирип аткандарын баарын карап турабыз. Аны менен бирге бул жерде безопасность боюнча дагы карайбыз, диспетчерлердин кызматын карайбыз. Ошон менен бул биринчи этаптарда, эми экинчи этаптарда дагы алдыдагы немелердин баарын көрө турган эмелер болот да. Аталган аракет Бишкек шаардык транспорт башкармалыгы тарабынан демилгеленген. Азыркы тапта анын биринчи этабы толугу менен иштелип чыкты. Башкы максат элге сапаттуу кызмат көрсөтүү жана элди коопсуз ташуу. Президенттин ушул цифровизация жылына жараша биз биринчиден электрондук бюллетень киргизгенбиз. Ошол автобустардын баарына, троллейбустарга жанагындай валидатор аппаратын орноштуруп, ошонун негизинде бул программаны киргизип, ошону менен туташтырып, экөөбү чогуу иштеп атат да. Значит, бул программа ага кошулганда ошол кайсы жерде баратат, кандай ылдамдыкта баратат көрсөк болот, кайсы интервал менен жүрүп атат көрсөк болот. Буну экинчиден биз жана приложение киргизебиз атпайбы. Приложение киргизгенде бул ар бир жаран ошол көрөт. Кайсы жерде кайсы автобус келатат, канча мүнөттөн келет. Мына ушундай бул жаңылык. Учурда тиркеменин экинчи этабы иштелип жатат. Ал аяктаган соң троллейбустарга да орнотулмакчы. Ошондой эле жүргүнчүлөр транспорттун канча мүнөттө аялдамага келерин да биле алышат. Мерим Мешимбекова, Айсулу Гайбула кызы, Рыскелди Көкүлбеков, ЛТР Бишкек.